Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин өтө турган темабыз кыргыз жер, пейзаж, монотипия ыкмасында. Монотипия ыкмасында сүрөттөп тарталы. Монотипия бул грек сөзүнөн которгондо моно деген тартип деген маанини түшүндүрөт. Айнек же кагаз бетине түрдүү боектордон кандайдыр бир нерселердин элесин түшүрүп, анын үстүнө башка кагазды беттештирип коюп, бастыргандан кийинки түшкөн элестин тагы монотипия ыкмасы деп атайбыз. Андан түшкөн тактын элести эмнеге окшоштугун баамдап, сүрөттө көрсөтүлгөндөй айрым жерлерин толуктоо менен ар кандай нерселерге окшоштурабыз. Мындай ыкма окуучулардын ой чабыттарын өстүрүүгө жардам берет. Эсиңерде болсун балдар. Натурадан сүрөт тартууда сүрөттөлүүчү нерсе канчалык жакын болсо, ошончолук даана көрүнөт. Ал эми алыстаган сайын тескеринче ошончолук кичирейип, агыш, көгүш, муздак, бозомтук түстөр көбүрөөк кездешет. Мына биз экрандагы монотипиянын ыкмасы менен тартылып аткан сүрөттөрдү көрүп турабыз. Бүженде ар бир жаратылыштын чагылдырылган сүрөттөрү. Биз болсо бүгүнкү тарта турган темабыз кыргыз жеринин пейзаж монотипия ыкмасында кыргыз жерин тартып көрсөтөбүз. Балдар, монотипия ыкмасын иштөөдө бизге эмнелер керектелет? Акварель, гуашь каражаттары керектелет. Мына видеодо көрүп тургандай, монотипия ыкмасында сүрөт тартып көрсөтөт. Силер ушул видеодогудай сүрөттөрдү чагылдырып, биздин бүгүнкү темабызга ылайык кыргыз жер, пейзаж, монотипия ыкмасында кыргыз жерин көрсөтө аласыңар. Көрдүңөрбү? Бул видеодо кагазды кагаз бетине чаптап, андан кийин баамдап жетпеген нерсе жерлерин толуктап кайра тартып атат. Бүженде тартып атканда видеодо ак барактын бетине тартып, жана ак баракка бетине кайра жабыштырып, бактын элесин түшүрүп алды. Бүженде күздөгү бактын элеси түштү. Күзүндөгү саргайып жалбырактары түшүп баратканын көрсөтөт. Экинчи ыкмабыз дагы эле